Швеция Скандинав жарым аралында жайгашкан бакубат өлкөлөрдүн бири. Экономикасы өнүккөн. Ички дүң өнүмү киши башына $40,000 туура келет. Бизде болсо бул көрсөткүч болгону $1,200 тегерегинде. Биз бул программада Швеция эмес, көбүрөөк ал жактагы кыргыздар тууралуу сөз кылабыз. Эмесе Стокгольмго болгон саякатыбызды баштайлы. Фирма ачканбыз, Кудай буйрса, 2 жылдын 100 болуп калды. Азыр жакшы, аябай. Эми, конечно, Россияга караганда шарттары жакшы. Моральный унижение жок. Документиңиз болсо, кандай десем, 8 сааттык рабочий день, акчасы да аябай жакшы. Кандай по белому иштесең жакшы дейм, биякта көп. Мен күн сайын ушул жол менен ишке келем. Бул биздин компаниянын баш кеңсеси. Жетекчилердин баары ушул имаратта отурат. Бул тил оңой эле үйрөнүү. Vi hälsar er från Sverige så mycket, vi saknar er. Стокгольмго конорубуз менен аба ырайы суусамырдын суугун эске салды. Ноябрь жаңы башталганына карабай суук түшүп калган экен. Биз кеткиче кар чилдедегидей жаап жатты. Швециянын калкы 9 миллиондун тегерегинде болсо, анын миллионго жакыны башкаларда жашайт. Бул жакта канча кыргызстандык бар экени тууралуу так маалымат жок. Ошентсе да диаспора өкүлдөрү швед жергесинен бакыт издеп келгендердин саны 1,5 миңге чукулдаганын айтып келишет. Журтташтарыбыз ар кайсы тармактарда эмгектенишет, бирок эркектердин көбү курулушта, кыз-келиндер болсо кызмат көрсөтүү тармагында, тагыраагы үй тазалап, карларды карашат. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Киргине жакшы. Киргиз. Кандайсың? Салам, как дела? Тилек Маратов 15 жылдан бери Стокгольмдо жашайт. Ал достору менен бирге Швециядагы кыргыздардын башын бириктирип, Алатоо деген уюм түзгөн. Казак кызына үйлөнгөн жердешибиз кызмат көрсөтүү тармагындагы ишканада башкы менеджер болуп иштейт. Аялы болсо бала багат, бош убактысында торт жасап сатып, кыскасы кери элден кечке жаны тынбайт экен. Экстра жумуш кылып атам арасында. Үйдө отурган соң күйөөмө жубайма көмөктесүүгө. Эки кызды карап атам арасында, өзүм балдарымды карайм. Арасында заказга торттор кылам. Инде в планах на будущее дейиндей. Хочется что-то свое открыть, сан экспериментировать. Кимдер алат көбүнчө тортторуңузду? Кимдер заказ кылат дегендей? Аралас эми өзүбүздүн адамдарыбыз арасында орустар бар, украинецтер және шведтер бар. Ошол. Үйдөн эле жасайсыз? Үйдө эле жасайм. Эми ошой инде кандай табыс болот, ай сайын көрөм дагы, анан может уже бир студия что-то открыть потом. И уже там же уже работать там. Чем дома готовить, чтобы легче было. Все. Сол? Эме көп керек да, помещение чоң болуш керек да. Азыр көп жасаган сайын көп место алып анан кийин балдар дагы кичине жардам эметет да, жазап турбайт да. Кеңселерде иштөө үчүн англис тилин билүү жетишсиз. Иш берүүчүлөр шведче билгендерге артыкчылык беришет. Көбүнчө строительный эмеде иштешет, келишет. Бияка мындай өзү Швецияга келгенде тилди билиш керек да. Бияка көбүнчө билбейт да, бияка келип иштеп эле сразу эле тиги акча алып баштайм дейт. Бияка келгенде же англисчени билишпейт, же шведчени билишпейт. Эми шведчени түшүнүктүү, аны билишпейт экен. Ошо хотя бы англисчени бизде жакшы болот эле, бияка келгендечи. Хотя бы эмес, ошо билиш керек да. Если иштейм деп келсе билиш керек биякта, чабыл тил жакта аябай жакшы карашат булар. Анан ошол тилди билбей ошо каяка киришет, ошо стройкага эле киришет. Бул бүт жерде эле дүйнө жүзүндө эле ошо каякта иштеген эң эме ошо строительный сфера. Анан кийин уборочный да. Тиги жыйнашат, үйлөр жыйнашат барып.
ар кандай сорттор болот да, үйдүн жыйнаганчы. Ошо үйдүн жыйнап аракет кылышат да, акча таап үй бүлөсүн баккангачы. Тилек мырза иштеген фермада 10 чакты кыргыз бар. Алардын бири Жылдыз Дооронбекова. 6 жыл Орусияда иштеген соң жолдошу экөө Стокгольмго жер которушат. Шведтердин үйүн тазалап иштегендер ортосеп менен саатына 8-10 евродон акча табышат. Мында иштеген мекендештерибиз көп болгону менен аларды маекке көндүрүү оңойго турган жок. Бирок Жылдыз айым кепке келип, адал эмгегинин ысык суугун айтып берди. Эми, конечно, Россияга караганда шарттары жакшы. Бул жакта баягы айтып атпайм, моральный унижение жок Россиядагыдай. Мисалы, Россияда сен өтүп баратсаң, бирөө кыйкырып эметип коюшу мүмкүн, мисалы, приезжий депчи. Бул жерде андай эч кандай дискриминация жок. Тил жагынан эми бизде баягы английский тил билебиз, шведскийди үйрөнүп атабыз, курстарга барып окуйбуз. Бул жерде нацизм мындай сени эметип, сен башка жактан келгенсиң деген эме жок. Бул жерде саатына төлөнөт. Негизи бүт Швецияда же болбосо Европада эле бардык жерде саатына. Эми эң минимальный 7 евро саатына. Толугу менен уборка кылабыз, бирок мындай да, фирмага эгер устраиваться этсең, мисалы канча адам болсо ошону распределят этип берет. Бир жумада мисалы 5 күн иштеп калышың мүмкүн, 3 күн иштеп калышы мүмкүн. Кыргыздардын көбү эле биз 2-3 фирмада иштейбиз. Бир эле фирмада эмес, 2-3 фирмада баягы акча дагы көбүрөөк болуш үчүн, анан үйдө дагы көп отурбаш үчүн баягы ошон үчүн 2-3 фирмада иштейбиз да көбүнчө. Стокгольмдо үй тазалаган эркектерди да кезиктирүүгө болот. Чынарбектин негизги иши керектүү каражаттар менен камсыз кылуу. Бирок керек учурда кыздарга кол кабыш да кылып жиберет. Анын айтымында Швецияга агылган украиндердин көптүгүнөн бул кызматтын да баасы арзандап кеткен. Биздин фирмада 4 кыргыз кыз бар. Калган көбү өзбек кыздар да, Өзбекстандан келген кыздар. Өзбекстандан кыздар көп жүрүшөт, биякта Кыргызстандан акыркы мына 1 жылдын ичинде мен байкап жүрөм, 1 жылдын ичинде көбөйүп атат да, кыздар келип, көп кыздар иштегенге ошо келишип атат да азырчы. Негизинен бардык эле ошо Орто Азия, орустар, Украинадан көп да кыздарчы. Көп жерлерден, башка фирмалардан биз катташып мындай сүйлөшүп калган кездерде ошо неме Украинадан кыздар көп келип, ошо именно ошо Украинадан жанагы азыркы Украинанын акыбалына байланыштуу мен ошо көптөн бери жүргөн байкелердин баары айтып жүрөт да, бул жакта рыноктун мисалы ошо баасы төмөндөп кеткен ошого байланыштуу дейт да. Мурун ушул эле жумуштарда 10 евродан 12 евродан ылдый иштешпечи экен да элерчи. Азыр ошо черный рынок деп коет да. Бул жерде кыздардын көбү биз налог төлөнбөй, мындай кандай десем, мамлекет жактан мисалы документально эч жерде оформление болбой иштегенине байланыштуу кыздардын укуктары дагы азыраак болуп калат да. Анткени документ жок да, эчтеке талап кыла албайт да. Ошон үчүн арзаныраак болуп кеткен ошон да, азыркы учурдагы арзан. Швециядагы кыргыздардын баары эле үй тазалап иштейт деп ойлоп калбаңыз. Тил билгендери жана эмгек визасын эптеп алгандары жакшы эле жерлерде иштешет экен. Албетте, туристтик виза менен барып, мыйзам катуу иштеген Швецияда кеңсе жумуштарына орношуу мүмкүн эмес. Анткени менен Стокгольмдо шведтердин өздөрүн иштеткен мекендештерибиз да жок эмес. Адилет шериги Жоомарт экөө Илбирс деген ишкана ачып, 2 жылдан бери шведтерге үй куруп келишет. Ошондой курулуштардын бирине өз көзүбүз менен күбө болдук. Эң кызыгы, кыргыздардын колунда шведтер, поляктар да иштейт экен. Бул биздин жумушчулар. Поляктар окшойт, поляктар болот. Канча болуп калды бул объект баштаганыңызга? Бул объектти баштаганыбызга 20 күндүн жүзү болуп калды. Фундаменттен баштаган жокпуз. Биз үстүн алып салып, фундаментти тазалап, жыгачтан тургузуп баштадык каркасын.
Компаниянын түптөгөнүңөр канча болду ошол? Илбирс деп койгон турбайсыздар атын, Өзүбүздүн Кыргыздын Илбирс деп түндүгүн түшүрүп фирма ачканбыз. Кудай буюрса 2 жылдын жүзү болуп калды. Азыр жакшы, аябай жакшы келатат. Буюрса ушул жактын Швециянын стандарттарын үйрөнүп, жумуштарын үйрөнүп, буюрса баары жакшы. Кимдер иштеп атат азыр? Канча кишиге жумуш берип атасыз? Азыр болжол менен 17 киши иштеп атат. Шведтер силерге заказ берет, анан курасыңар, Ооба, биз ошол шведтерден жумуш алабыз. Фирмалардан, чоң фирмалардан, кээде хозяин өзүнөн алабыз, кээде башка фирмалардан алып калабыз. Ичин көрбөйлү анда үйдүн? Макул. Кандай биякындай өзгөчөлүктөрү, мына жалаң бирашын кылып атат, Ооба, бул жакта Швеция аябай токою көп, калтерек көбүрөөк болгондуктан 95% жыгачтан курулат. Мисалы, эмне үчүн бияктан швед, поляктарды иштетип атасыңар? Кыргыздар да бар да, же кандай болот? Ооба, кыргыздар бар. Анткени биздин швед, поляктар иштеткенибиздин себеби бул жакта деген биздин кыргыздар жаңы келгенине байланыштуу бул жактын жумуштардын стандарттарын жакшы түшүнө бербейт. Кудай буюрса кыргыздар иштеп уже жакшы үйрөнүп калышты. Буюрса көбүнчө ушу момундай чоң ушу жаңыдан салынып башталган домдорду поляктар иштейт, литовцтар иштейт, европейцтер иштейт. Булар аябай жакшы билишет стандарттарын. Анткени бул домду салып баштаганда, бүтүрүп берип атканда бул страховой компания кабыл алат биринчиден. Страховой компанияга биз өткүзүш керек. Бардык ошол эрежелерди сактап, курулуш эрежелерин бардык курулуш эрежелерин сактап өткүзүшүбүз керек. Азыр эми Швецияда күн аябай эле сууктап калыптыр, кар жаап, жанан курулуш жүрө береби, мындай? Курулуш жүрө берет, анткени бул жакта деген мисалы эч кандай күнгө деле тоскоол болбойт, анткени бул жакта бардыгы өзүнүн стандарты менен иштейт. Кургак жумуш. Чындап эле Швециядан колуна кетмен алып, ылай чылаган кыргыздарды көрө алганыбыз жок. Баары эле шаймандардын жардамы менен кургак жумуштарда иштешет экен. Курулушчулар үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Иш ордунда жуунуучу жай, жада калса маал-маалы менен кофе брейк да уюштуруп турушат. Кандай иштеп келдиң? Швед жергесиндеги кыргыз үй бүлө, кыргызстандык түгөйлөр бизди сарымайдай сактап жүргөн азыктар менен тосуп алышты. Шведтер өздөрү жалгыздыкта түнт жашоого ыкташса да, журтташтарыбыз өз жергесиндегидей эле меймандоспойдон. Ерлан Ысык көлдүн кулуну, Жипара болсо өзгөндөн болот. Экөөнү Швеция табыштырган. Ерлан курулушта иштесе, жубайы карларды карап иштейт. Түгөйлөр шведтерден мыйзам менен жашоодон баштап көп нерсени үйрөнсө болоорун айтышууда. Жумуштун эмне жаңылыктар? Эң биринчи келгенде тил билбесең, документтериң жок болсо, абдан оор. Англис тилин билсең, биякта швед тилин билсең, жумушка киргенде жеңил. Бир аз жеңил. Бир аз жеңил. Азыр көбүнчөсү документ керек болот. Документи жок бир жумушка кирүү аябай оор. Бирок документиңиз болсо, кандай десем, 8 сааттык рабочий день, акчасы да аябай жакшы. Кандай по белому иштесең жакшы дейм, биякта көбү. Если по черному болсо, анда көбүнчөсү эле или айлыгын бербей коет, или аябай аз айлыкка иштейт. Планда азырынча биякта эле болобуз, бирок кийинчерээк баары бир кеткен ой бар. Анткени биздин мекенибиз. Бирок жумуш жактан биякта жакшыраак, кандай десем, аракет кылып турабыз Кыргызстанга барып, кайра келип, жай убагында постоянно ошол жердебиз. Швецияда эл аралык компанияларда иштеген кыргызстандыктар да жок эмес. Маселен, Айдын Абжанбеков
5 миллиард кардарды тейлеген Ericsson корпорациясында Түндүк Европа жана Борбор Азия стратегиясы боюнча директор болуп иштейт. Ал магистратураны да ушул жерде аяктаган экен. Головной офис нашей компании, то есть руководство, все основные корпоративные глобальные функции. Мен күн сайын ушул жол менен ишке келем. Бул биздин компаниянын баш кеңсеси. Жетекчилердин баары ушул имаратта отурат. Бул район Стокгольмдун сырты Шииста деп аталат. Бул аймак 90-жылдары бош болчу. Ericsson биринчилерден болуп имарат куруп, ишчилерди көчүргөн. Ошентип Калифорниянын Силикон өрөөнүндөй болуп калды. Хай-тек компаниялардын кеңселеринин баары ушул аймакта. Дүйнө жүзү боюнча 115 000 кызматкерибиз бар. Швецияда болсо 16 000 жумушчу бар. Алар ар кайсы шаарларда иштешет. 2015-жылы бюджетибиз $4,5 миллиард түзгөн. Бир сөз менен айтканда, дүйнөдөгү баардык кардарларыбызга сапаттуу байланышты камсыз кылуу үчүн болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Наши клиенты, все люди в мире могли получать качественные услуги связи. Айдын мырза менен дем алыш күнү жолукканыбызга байланыштуу анын иш ордуна кире алганыбыз жок. Ошентсе да үйүнө барып, абройлуу компанияларга кантип ишке орношуунун сырларын сурадык. Когда крупные корпорации ищут себе новые таланты. Ири корпорациялар жаңы жумушчу издегенде миңдеген резюмелер келип түшөт. Чет өлкөдө алынган сапаттуу билим жоонтоп адамдын ичинен сурулуп чыгууга чоң жардам берет. Ошондуктан иш издөөнүн алгачкы баскычында чет өлкөдө алынган билим абдан маанилүү. Кийинки этапта маектешүү болот. Ал учурда ар ким өз чеберчилигин көрсөтсө болот. Ошондуктан ири компаниялар биринчи кезекте иш издөөчүнүн окуган университетине маани беришет. Абройлуу окуу жайда билим алуу ушул себептүү зор мааниге ээ. И, соответственно, поэтому образование важно. Швециядагы кыргыздардын бир бөлүгү билим алуу менен алек. Стокгольмдогу жогорку окуу жайлардын билим берүүсү Европанын башка өлкөлөрүнөн кем калышпайт. Добро пожаловать в Стокгольмский университет. Я здесь учусь. Стокгольм университетине кош келипсиңер. Мен бул жакта окуйм. Бул химиялык факультет. Буюрса химик болом. Бул жакта Бишкектегидей эмес, университетке баары велосипед менен келишет. Жада калса мугалимдер дагы велосипедде ишет. Баары костюм шумчан, анан шлем кийип алышат. Азыр менин факультетиме киребиз. Мен убактымдын көбүн ушул жерде өткөрөм. Анткени окуу абдан оор. Всё свое время, потому что тут довольно сложно учиться. Айжамал Стокгольм университетинин химия факультетинде билим алууда. Ал буга чейин Ригада окуган. Билим артынан сая түшкөн жердешибизге окуу жайында кезиктик. Я сейчас получаю бакалаврскую степень. Потом я буду получать магистерскую, а после этого, я думаю, буду Азыр бакалаврда окуп жатам. Андан кийин магистр, анан аспирантурада докторлук даражага окуйм. PhD 4 жылга созулат. Андыктан дагы көп жыл окушум керек. Бирок өзүм сүйгөн кесипке ээ болом. Мен эколог катары дүйнөнү оңдогум келет. Экологиялык маселелерди көтөрүп, чечким келет. Жаңы нерселерди ойлоп табуу үчүн сөзсүз түрдө докторлук даража керек. В плане изменения экологии, улучшения ее. А для этого, чтобы там работать, нужна степень PhD. Бул окуу жайдан 7 киши Нобель сыйлыгын алса, анын 5-и химия факультетинен. Айжамал да алардын жолун жолдоп, Нобель сыйлыгын багынткан алгачкы кыргыз болом деп кыялданат. Бул окуу жайдын 7 изилдөөчүсү Нобель сыйлыгын алган. Алардын 5-и химия боюнча. Мен дагы Кудай буйруса, Борбор Азиядан биринчилерден болуп Нобель сыйлыгын алгым келет. Так, поверни чуть боком. Ну как, вот эта стоечка, да, немножко черепахи. Прищурь глаза немного. Супер, держи, держи, держи. Бам. Супер. Кача болушун иштеп атканы? Ушинтип 1 жылдан бери иштейбиз. Бүгүн суббота, воскресенье күндөрү
ушундай фотография менен учебадан тышкары иштеп калабыз бул жерде. Кыргыздар эми баягы тойду көп өткөрдүңүз. Бияктан той өткөргөн кыргыздар болуп, ушул силерге кайрылгандар барбы? Кыргыздардан жок. Мен тойлор менен көп иштебейм да бул жерде. Тойлор абдан кыйын деп эсептейм ошо тойлор менен иштеген. Мындай вот бир адам менен иштегенге мындай портрет алганга мындай сүйлөшүп адам менен мындай адамды билгени ушинтип иштесе болот да ушинтип жерде. Швецияда окуу менен ишти бирдей айкалыштырган кыргызстандыктар да бар. Алардын бири Нурлан медициналык окуу жайда билим алып жатканына карабай, кошумча акча табууга да жетишет. Ал сабактан кийин фотограф болуп иштейт. Иштерман журтташыбыз Швециядагы билим берүүнүн өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Психология факультетинде окуйм бул жерде, медицинский университетте. И ушундай вот фотография менен дагы хобби бар. Ушу менен да иштейбиз параллельно. Бул жерде абдан эле кыйын окуш. Именно качественный окуу аябай качественный да бул жерде. Биздикиге эми бизде кандай университетте эми барбай койсо болот. Же эми зачетканы мындай деле сүйлөшүп алса болот. Бирок бул жерде андай жок. Бул жерде именно 8 саат күндө окуш керек, семинарларга катыш керек. Бул эми для себя да бул жерде бүт баары. Окууга как бы мугалим үчүн барбайсың, а өзүң үчүн барасың. Барбай коем десең, как бы эч нерсе, эч ким эч нерсе дебейт. Как бы просто өзүңө окуйсуң да бул жерде. Бирок окуу кыйын бул жерде аябай. Еще и параллельно иштесең, то время практически жок да. Бир нерсе кылганы. Меники аялым жок, балдарым жок, так что как бы время жетип атат. 900 евро беришет ай сайын. Квартира беришет, бирок квартирага эми төлөйсүң, но студенттердин квартиралары бар. Бул жерде эми квартира менен абдан кыйын азыр, бирок студенттерге ушундай возможностьтор бар да, квартира алганга. Стипендия берет. Бул эми жумуштагыдай да эле да. Бирок стипендияны кийин бул кредит сыяктуу эсептелет. Кийин кайра государствого кайра төлөп бериш керек. Бирок 25 жылдын ичинде төлөйсүң да. Ай сайын 100 евродан зарплатадан алып турушат. Фирма ачканбыз, Кудай буйрса. 2 жылдын 100 болуп калды. Азыр жакшы, аябай. Эми, конечно, Россияга караганда шарттары жакшы. Моральный унижение жок. Документиңиз болсо, кандай десем, 8 сааттык рабочий день, акчасы да аябай жакшы. Кандай по белому иштесең жакшы дейм, биякта көп. Мен күн сайын ушул жол менен ишке келем. Бул биздин компаниянын баш кеңсеси. Жетекчилердин баары ушул имаратта отурат. Бул тил оңой эле үйрөнүү. Vi hälsar er från Sverige så mycket, vi saknar er. Швеция башка улуттарды өзүнө тез эле интеграциялап, шведтештирип коет деген сөздөр бар. Анын сыңарындай жергиликтүүлөргө турмушка чыгып швед жарандыгын алган мекендештерибиз да жок эмес. Алардын бири Назгүл Энгвал менен Упсала шаарында көрүштүк. Айтмакчы, анын жолдошу Йохан Энгвал Кыргызстанда да белгилүү коррупция жөнүндө китеп жазып, президенттин жеке кабыл алуусунда болгон. Это было в 2006 году. Там мы Биз 2006 жылы Бишкекте баш кошконбуз. Анан 2007 жылы Швецияга, Упсала шаарына көчүп келдик. Азыр 2 балабыз бар, Дониэль жана Эрик. Жолдошум Йохан Кыргызстанда коррупция тууралуу китеп жазганына байланыштуу бат-бат каттап турдук. Бирок 2 жылдан бери бар элекпиз. Кудай буйрса жакында барабыз. Сагындык аябай. Очень соскучились. Швецияда туристтик агенттиктердин тоодой убадаларына алданып, ишсиз калгандар да бар. Кыргыз диаспорасынын жигердүү мүчөлөрүнүн бири Азат жумушчу визасын алмайын Швецияга келип убара болбоого чакырат. Барарга жери жок, жумушу жок, көчөдө калып калганда учурлар кездешет. Аз кездешет, бирок кездешет.
анан туугандары же болбосо биякта жакындары, достору, деги эле тааныштары аркылуу келгендер бар. Алар информацияны толук жеткиришет. Мындай айтканда, ишеничтүү кишилери бар да. Көптөр информациянын жетишсиздигинен айынан, мындан кийин ушундай учурларга туш болуп калып атышат. Мисалы, бул жакта айыл жактардан, ушул шаардан болбосо да ошо айыл жактардан билбей, документи дагы туура эмес, же болбосо ошол информациянын, деги эле информациянын жетишсиздигинин айынан бул келип чыккан маселелер деп ойлойм. Ушул учурдан пайдаланып мен айта кетейин деп атам, бул биздин Бишкектеги ушул чет өлкөгө жиберип аткан, деги эле Швеция болобу же Америка болобу, Европанын өлкөлөрү болобу, деги эле каяк болбосун, ушул жарандарыбызга виза, ошо документтерин жасап берип атканда кичине тагдырларын ойлоп, алардын информацияны толук, туура, чын информация берип, анан жөнөтүшсө деп ойлойбуз. Читаем как Ш, да? Вот это можно читать как Ш, в Стокгольме читают как Х. Хенерат, Хед, Хөтсам, Хемт, Хок, Хоклат. Берүүбүздүн башында айткандай, Швецияда швед тилин билмейинче жакшы иш табуу кыйын. Мындан улам мекендештерибиз тил үйрөнүү үчүн болгон аракетин жумшап келишет. Гүлмира Йохансон Стокгольмдогу кыргыздарга швед тилин ыктыярдуу түрдө үйрөтүп келет. Ал эмгеги үчүн акы деле албайт. Бош убактысынын баарын журтташтарга шведче үйрөтүүгө арнайт. Бул курсту биринчи жолу ачышы. Буну быйыл социал-демократтар эмеге келип, ушундай өзгөртүүлөрдү киргизди. Мурун эч кандай мындай курстар болгон эмес. Келгендер вид на жительство алганынча канча жыл күтүшсө, ошончо жыл эчтеке окубай, өздөрү колунан келишинче тилди үйрөн алса үйрөнүшүп жүрүшкөн. Бул деген эң биринчи, эң жакшы аракети болуп атат. Бул тил оңой эле тилди үйрөнүү. Анткени иностранный сөздөрдү занимать эткен. Грамматикасы оңой эле, бирок жатташ керек да. Көбүнчө жатташ керек. Курс бүткөндөн кийин миграционный службанын эмеси боюнча миграционный службадан сертификат берилет. Бул подготовительный курсту бүтүргөн деп. Постоянный вид на жительство алганынча уже даярданып келсе, кийин батыраак өтүп кетет. Обязательный программаны батыраак өтөт, жеңилдетүүлөр болот. Ошон үчүн ушинтип жардам катары миграционный службанын эмеси болуп атат да. Тарабынан жардам болуп атат. Тил курсундагы кыргызстандыктарды көрүп, алардын швед тилин билүүгө болгон ынтызарлыгын байкадык. Алардын катарында Эрмек менен Анара да бар. Көптөн бери Стокгольмдо түтүн булатып жатышкан бул үй бүлө Кыргызстанга шведче салам жолдоду. Албетте, аябай эле чоң таасир берип атат, жардам берип атат. Менден чоң рахмат эжекеге, балдарга. Балдар болуп чогуу ошо активисттер болуп мындай коюштуруп, мондай китептерден берилип, биздин ушул азыркы маалда аябай керектүү болуп саналып атат. Негизинен жумушта деген биздики бир гана англис тил менен эмес, ошо швед тил менен да болуп, көбү биякта талап кылат да ошогочу. Ошо бизге жардам берип атат, аябай эле произношение бияктан сүйлөм айтып, окуганды, укканды бияктан биз видео кылып эжеке даярдап берет. Hej, TV tittar i Azаттык программ. Vi hälsar er från Sverige, så mycket vi saknar er. Ушуну менен Стокгольмго болгон сапарыбыз да карыды. Программаны тартууга көмөк көрсөткөн журтташтарыбыз Тилек, Азат жана Дөөлөткө терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу чет жердеги кыргызстандыктар, Азаттык менен байланышкыла. Жакында силерден да кабар алабыз.